Sen kimsin ya? Men uksağınızdayım akam yoldasın. Benim bu nerede? Az kamerada. Koydum. Ошто жол тескөөчүнүн муштап жиберген кишинин видеосу тарады. Ошто патрулдук милициянын кызматкерин муштап жиберген кишинин видеосу соц тармакка тарады. Милициядан шектөө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери экенин кабарлашты. Окуя 6 апрелге караган түндө болгон. Бейбаштык беренеси менен иш козголуп, шектөөлөр кармалган. Жергиликтүү ЖМКлар кишилер спирт ичимдигин ичип отурушкан. Милицияны башка тургундар чакырганын жазышты. Булак серепкежи. Sen kimsin ya? Men uksağınızdayım akam yoldasın. Benim bu nerede? Az kamerada. Koydum. УКМК күнөөсүз адамдын мойнуна баңги кылмышын илген тергөөчүлөр кармалды. Жалал-Абадда Байңызат боюнча жала жапкан тергөөчүлөр жана аларга жардам бергендер кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, алар ушинтип Байңызаттар менен күрөшүү статистикасын жакшыртмакчы болушкан. Байңызаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери жана Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү башка адамдардын жардамы менен бир тургунду подстава кылып кармашып, 3 айдан ашык тергөө абагында мыйзамсыз камашкан. Тергөөнүн жүрүшүндө жабырлануучунун көрсөтмөсү эске алынбай, ага кысым көрсөтүлүп, моюнга алдырышкан. Бирок ал сот тарабынан акталган. УКМК 24 апрелде Ички иштер министрлигинин кызматкерлерин жана ошондой эле алардын шериктерин кармап, убактылуу кармоочу жайга киргизишкен. Бишкекте Байңызат сатууга шектелип, 2 милиция кызматкери кармалды. УКМК жана Бишкек ШИИБтин ички иликтөө кызматы биргелешип өткөргөн ыкчам иш-чаранын алкагында Байңызаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын 2 ыкчам кызматкери, милициянын капитаны жана лейтенанты кармалды. Алар жарандарга өсүмдүк жана синтетикалык байңызаттарды мыйзамсыз сатып жүрүүгө шектелүүдө. Кызматкерлердин жашаган жери жана иштеген жери боюнча тентүү иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында баңги каражаттар табылган. Учурда тергөө амалдары улантылып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кармалган милиция кызматкерлери жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына, ал эми экинчи жаран Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагына киргизилди. УКМК ички иштер органдарынын абийирсиз кызматкерлерин аныктоого багытталган тиешелүү иштер улантылып жатканын эскертет. Булак Коштова. Чоң Алайда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кысым менен мамлекеттик жерди тартып алган. Ош облусунун Чоң Алай районунда 2 жер тилкеси мамлекеттин баланска кайтарылды. Бул туурасында УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалымдалганда 2004-жылы уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү аталган райондун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кысым көрсөтүп, мыйзамсыз түрдө 0,45 гектар жер тилкеси менен 2 кабаттуу имаратты ээлеп алган. Ал 2009-жылы 1536 чарчы метр аянтка ресторан комплексин куруп алган. Мындан тышкары 1999-жылдын май айында Чоң Алай райондук мамлекеттик администрациясынын айрым кызмат адамдары Дарот Коргон айылдын борборундагы 0,17 гектар жер тилкесин мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өткөрүп беришкен. Учурда аталган жер тилкесинин ээси болуп саналган жаран жер тилкесин өз ыктыяры менен мамлекеттин балансына өткөрүп берди. Президент гана чече алат. Жогорку кеңеште Туркияда кармалган мугалим боюнча маселе көтөрүлдү. Парламент депутаты Надира Нарматова Туркияда кармалган кыргызстандык мугалимди бошотуу боюнча анын жакындары жана ноокаттын эли президентке кат жолдогонун айтты. Ал парламенттин 30 апрелдеги жыйынында бул маселе президенттин деңгээлинде чечилерин кошумчалады. Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев буга чейин кыргызстандык мугалим Азамат Нурматов тууралуу маалымат берип, мугалим диниятчы Фетхулла Гулендин кыймылына байланыштуу кармалганын айткан. Бул маселе көзөмөлгө алынып, Тышкы иштер министрлиги Нурматовдун жактоочусу жана жакындары менен байланышта экенин кошумчалаган. Президентибизге апасы менен келинчеги атайын кайрылуу жазган экен. Элдин тапшырмасы катары мен президенттин өкүлүнө ушул катты тапшырып коеюн расмий түрдө. Сиз Алмаз Ахунжанович ушул элдин атынан, ата-энесинин атынан берилген катты сиз ушул өкүл катары президентибизге түз
эскертип берсеңиз, себеби Нокат эли биздин Нокат районунан шайланган 6 депутаттан ушул маселени талап кылып атат. Бул маселе президенттин деңгээлинде чечилбесе, жөндөн жөн ал приложение боюнча деп айтып атышат. Приложениени элдин баары эле кирет экен. Анан болбогон жерден биздин өсүп келаткан бир кадрыбызды жок кылып алганыбыз жакшы болбойт. Ошондуктан Кыргыз мамлекетинин жараны болгондон кийин президенттин деңгээлинде ушул маселеге көңүл буруп коюуну Нокат эли өтүнөт. Автобуста манас айтып жүргүнчүлөрдүн маанайын көтөргөн ата. Коомдук транспортто күтүүсүз окуя болду. Кыргыз калпагын кийген аксакал автобуста бара жатып, капыстан кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон манас эпосунан үзүндү айта баштады. Жанындагы жүргүнчүлөр тынч угуп, кээ бирлери таң калуу менен карашса, башкалары телефонго тартып алышкан. Бул көрүнүш тартылган видео социалдык тармактарда бат эле тарап, көптөгөн колдонуучулардын жүрөгүн жылытып, улуттук маданиятты даңазалаган көрүнүш катары бааланды. Колдонуучулар комментарийлерде манас эпосун күнүмдүк турмушта да даңазалоо керектигин белгилеп, аксакалдын демилгесине алкыш айтышты. Alman besalam.